Бул жолу шаарыбыздагы Бишкек набайканасы муниципалдык ишканасына бардык. 500 граммдык нандар да. Дүкөндө көбүнчө салмагы алардыкы 400-350 грамм. Бул набайкана социалдык мекемелер, тагыраагы ооруканалар, бала бакча, мектеп, аскер бөлүктөрү нан менен жеткиликтүү баада камсыздайт. Ар бир камыр 570-580 граммдан болуп бөлүнөт. Ушул тапта ишкана суткасына 10 000 данага жакын нандын 3 түрүн чыгарат. Алар салмагына жараша 16 сомдон 21 сомго чейин сатылат. Шаар боюнча тестовый режимде жүргүзүп атабыз. Эске салсак, набайкананын шаар боюнча 8 күркөсү бар. Хлеб хороший, цена вообще отличная. Биздин Бишкек набайканабыз 15-жылы турктун жардамы менен салынган, иштеп баштаган. Анан 20-жылы пандемия болгондо 2 жылга жабылган. 23-жылы пекарнясы жандырылып иштей баштап, былтыр 2023 жылы 7-июлда президентибиз Садыр Жапаров келип биздин пекарнябызды көрүп кеткен. Аябай жакты. Бүт мамлекеттик ишканаларга тапшырма берилген. Ошо биздин пекарнябыз мамлекеттик болгону менен нандарды, нан азыктарын ошо больница, Министерство обороны, бала бакчаларга камсыз кылыш керек деген. Ошого карата биз бир жылдын ичинде кагаздарды, токтомдорду юридикалык жагынан бүт баарын эме даярдап 27 июнда 2024 жылы ошондой токтом мамлекеттик токтом чыкты өкмөттөн. Бүт шаардагы, Бишкек шаарындагы жайгашкан мамлекеттик ишканалар, бала бакчалар, больница, Министерство обороны, МВДнын частьтары ошо биздин Бишкек набайкананын нанын алууга ошондой эме болгон да, токтом тапшырма аткарылды да. Биздин Бишкек набайкана заманбап техника менен иштешебиз. Нандын сапатын аябай карайбыз. Бизде лаборатория бар. Бүт нандарды, нан азыктарды текшерип, сертификат, декларация бүт эмелер менен иштетилип жеткизебиз да, мамлекеттик. Бизде набайканада 21 киши иштейт. Биздин объемубуз азыр учурда 10 000ден 11 000 чыгарылат суткасы күнүнө. Буюрса бул токтом киргенден кийин биздин расчет боюнча шаардын ичинде 13 000, 14 000 нан камсыз калабыз жеткизип. Жумушчу орун көбөйүшү мүмкүнбү күз келип? Биздики могу токтом келгенде биз азыр 21 киши иштейт. Биз ошол жумушчу орун бергенбиз. Буюрса объем көбөйсө дагы жумушчу алабыз го деп ойлойбуз да. Анткени жетишпей калабыз да. Биздики бул кампабыз, биякта бүт сырье келет. Унун биринчи очередь биздики бияк 100 тоннадан 200 тоннага чейин бата турган сырье ундун темеси бар, склад. Биякта бүт камера менен сакталат, каралат. Ошо унду сатып алуу кандай ишке ашат? Биз ун сатып алган бул конкурс жарыялайбыз. Анан Баасы туруктуу. Баасы туруктуу, арзан, качественный, сапаттуу эме болсо, анан сатып алабыз да. Бир объем менен карапчы санап, бир кварталга. Бир сатып алганда 3 айга бир сатып аласыздар. 3 ай, 2 айга да биз запас менен кылабыз. Анткени ошондой ундарда кымбаттайт да арзандайт. Сезонго карата биз ошон үчүн көп срок кыла албайбыз. Анткени жазында кээде кымбаттап калат экен. Бир өзүнүн эмеси бар экен да, жайында кымбаттап кетет. Биз ошо 2-3 айга эме кылабыз да. Бөлүп туруп анан эме кылабыз да, тендер, конкурс кылабыз да. Анткени ар кайсы дүйнөлүк эмеге караштуу да. Биздин көбүнчө ундар местный производительдер. Биз ошо местныйдикин алабыз, анан Казакстан же Россиядан келет пшеница. Бул жактан камыр жуурулуп даяр болгон соң бул жака салынат. Тестоделитель. Камырлар грамм менен бөлүнөт. Ар бир камыр 570-580 граммдан болуп бөлүнөт. Бул жактан тестоокруглитель. Камырлар толуктонуп
ар жакка кетет. Бул жерден камырлар калыпка салынат. Андан соң рассойкага киргизебиз. Камырлар көтөрүлүш үчүн. 1 саат, 1,5 саатта көтөрүлөт. Андан соң печкага киргизебиз. 270 градуста 30-35 мүнөттө бышат. Келечекте нан азыктарынын түрлөрүн көбөйтүү Биздики планда бар. Биздики азыр 3 түрү чыгат. Биринчи сорттогу нан, экинчи сорттогу нан, анан ржаной кара нан деп коет да. Анткени биз ошо бала бакча, больницалар, анан алар ошо 2 түр же 3 түр нан эме кылат да, талап кылышат да. Ал эми келечекте таттуу азыктарды чыгаруу планыңыздарда барбы же ал? Бар, бүт бар. Биздики нан могу печкага киргенден кийин ошентип 30-40 мүнөт ошо өзүнүн градусу менен, өзүнүн температурасы менен бышырылып чыгат. Бир киргенде канча нан бышырып чыгат? 200. Наныбыз мындай чыккандан кийин мындай форма менен муздатылат. Өзүнүн помещениясы бар, ошол жака апарылып, ошол жактан муздатылып чыгат. Андан кийин упаковкаланат. Анан ящиктерге салынат. Анан ошо ящиктер менен машина салынып, анан жеткизилет. Бүт бар стандарт менен, международный бүт эмеси менен кетет да. Биз нандын 3 түрүн чыгарабыз. Биринчи сортту нан, экинчи сорт менен, анан кара нан ржаной деп коет да орусча. Мына 500 граммдык нандар да. Булар Дүкөндө көбүнчө биз салмагы алардыкы 400-350 грамм. Дүкөндүк обычный. Дүкөндөгү базардыкы бүт частный жекеменчиктер алар 500 граммдык чыгарышпайт. Алардыкы 300 граммдан 400 граммга чейин. Биздики 500 грамм, анткени биздики бүт килограммда эсептешет. Биз нанды 2 ошо биздики форма жок 1 килограммда. Биз 500 граммдык бөлөбүз. Бияктан нандар тизилет мындай. Муздатылып, бияктан анан ящикке салынат. Бул лабораторияда нандын эмнеси текшерилет, эмне жумуш аткарасыздар лабораторияда? Анан кандай нан сапаттуу? Бул өндүрүштүк лаборатория, муниципалдык ишкана Бишкек районунун өндүрүштүк лабораториянын негизги максаты чикизаттын, ошондой эле даяр нандын сапатын көзөмөлдөө, андан тышкары технологиялык процесстердин да жүрүшүн биз көзөмөлгө алабыз да. Анан жана сиз айтып кеткендей сапаттуу нан кандай деген формасы туура, көлөмдүү нан, салмагы туура келген, өзүнүн салмагын мисалы биз 500, 300, 200 граммдык нан чыгарабыз, анткени биздин наныбыздын салмагы ошо 500, 300, 200 грамм болуш керек. Андан тышкары сапаттуу нан бул жаңы нан, эч кандай бөтөн нерсе болбош керек ал нанда. Нандын даамы баягы жаңы нандай мындай жагымдуу даамы болуш керек. Анан баягы физикалык химиялык көрсөткүчтөрү бар. Бул нымдуулугу, нандын нымдуулугу, кычкылдуулугу деп коебуз да. Бул дагы ошол өндүрүштө колдонулган ингредиенттерге жараша, технологиялык процесске жараша стандартта көрсөтүлгөн талаптар бар. Ошолорго да жооп бериши керек. Нандын сапатына ундун клейковинасы чоң таасир берет. Атайын стандарттарда клейковинанын сапаты дагы, анын саны дагы берилген. Ошол себептен биз унда клейковинанын санын жана сапатын аныктайбыз. Клейковинанын сапатын аныкташ үчүн бизде атайын прибор бар. Бул индекс деформации клейковины деп коебуз прибор. Ушунун жардамы менен биз клейковина канчалык деңгээлде мындай күчтүү же алсыз экенин, ошого жараша биздин наныбыздын формасы жагымдуу болобу же жакшы болбой калабы, ошону аныктайбыз да. Ошого жараша биз унду мындайча айтканда баягы камыр жууруганда атайын аралашма түзгөнгө ошол алынган результат бизге жардам берет. Биздин павильон ушу шаар боюнча тестовый режимде жүргүзүп атабыз. Мындай павильондор ушу шаар ичи боюнча
күнбатыш жагы Кызыл Аскерде, күнчүгүш жагыда Көлбаева, Аламедин бирде жайгашкан павильондорубуз департамент управления муниципального имущества менен, энергетиктер менен, бүт баары менен келишимдерибиз бар. Ошонун негизинде мыйзам чегинде иштеп атабыз. Нандарды реализатор эжекелерибиз бар. Бул кишилер бүгүнкү алып келген нанды булар канчасы өттү, канчасы келбей калды деп тактап анан заказ кылат. Эми бул башталышы, мынакей эң биринчи башталганда биз 30 нандан, 1-2 күн өткөндөн кийин 60 нандан биз хозрасчетный организациябыз да өзүбүздүн чыгымдарыбызды жабышыбыз керек. Ошентип баштап атабыз. Эгерде кандайдыр бир себептер менен өтпөй калса, биз кайта ушул жерден алып, момундай татынакай сухар кылабыз. Анан ушул сухарды мынакей көрдүңүзбү мына? Качестволору жакшы, кайта сатабыз. Павильондун күн тартиби болсо, эртең мененки 9-дан кечки саат 18-ге чейин болот. Ортосунда 1 саат мындай обедке деп уруксаат беребиз. Анан биз 5 күн иштейбиз. Биринчи күндөн 5-чи күнгө чейин, анан 6-чы күнү, шемби күнү бизде короткий день. 9-дан 16-га чейин. Хлеб хороший для семьи, вот, например, из 2 человек, вот это хватает, правильно? Потому что большой хлеб возьмешь, он зря прокиснет. А вот кому побольше надо, они вот этот берут хлеб. Так что хлеб по хороший. качеству и цена как? Цена вообще отличная. Бул жердеги нанды жакшы алышат. Күнүгө свежий нан супермаркеттерге караганда арзаныраак. Күнүңкүсү күнүнө келет, анан түгөтөбүз.